Бизде негизги максат бул мекендин бүтүндүгүн, анын бүтүндүгүн сактоо. Ошол жалпы негизи айтылат, аскер кызматы, аскердик кесип бул эң оор кесип да. Жигиттердин атынан мен эли журтубузду ишендирип кетет элем. Биз мекен үчүн дайыма бек турабыз. Биз бар кезде өлкөбүздө тынчтык болот. Дүйнөлүк баягы тынчтык болсо, мисалы элде тынч болсо, демек менде да тынчтык болот дегендей. Тынчтык болсун. Ар кандай согуштук апаттар болбосун. Жаман душмандын ниетинен сактасын бизди. Анан ушул мекенге кызмат кылып жүргөн биздин чек арабыздагы жоокерлер жана ушу мекен ичиндеги, мекендин ичинде коргоп жүргөн биздин жоокерлерибизге ар дайым күч кубат берсин, ар дайым ден соолук берсин, мекенибиз дагы күчтүү мамлекетибиз күчтүү мамлекет болсун. Адамзат пендеси сүйгөн нуру не болот, асман менен закымдап жүргөн нуру ким болот, арасында мунарып кирген нуру ким болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру ким болот. Адамзат пендеси сүйгөн нуру таң болот, асман менен закымдап жүргөн нуруң ай болот, арасында мунарып кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачып тийген күн болот, ай ачып тийген күн болот. Мекен чегинде аскерлерди, жигиттерди бүгүнкү 23 февраль мекенди коргоо күнү менен чын жүрөгүм менен куттуктайм. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс бололу. Бардык мекендештериме ден соолук каалайм. Оор сыркоодон алыс бололу. Мекенди коргоо ыйык милдет. Анын сыңарындай азыркы күндө мекенди коргоп жаткан, чын жүрөгүнөн өзүнүн ыйык милдетин аткарып, эли жерин сактап жаткан мекенди коргоочуларды чын жүрөгүмдөн куттуктап, аскер институтунун жалпы курсанттарынын атынан иштериңиздерге ийгиликтерди, жетишкендиктери, кыргыз жеринде тынччылык жана бакубат жашоону каалайм. Ушурдан пайдаланып, Ысык көл облусунун Түп районуна караштуу Талды суу айылында жашап жаткан ата-энеме салам жолдомокчумун. Кыргыз жеринде дайым тынччылык жана токчулук, молчулук болсун. Бул күн ар бир мекенди сүйүүчүлөр, сүйгөн адам үчүн өзгөчө ардактуу майрам деп эсептейм. Андыктан мекенибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Учурдан пайдаланып, Баткен областынын Кадамжай району Керейдаш айылында мени ушул теле берүүдөн көрүп жаткан ата-энеме салам жолдоп кетмекчимин. Мекенибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Оорубаңыздар, согуш болбосун. Мекенди коргоо ыйык милдет. Жалпы мекен коргоочуларын, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институтунда окуп жаткан курсанттардын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жалпыңыздарга албан ийгиликтер жана узун өмүр, ден соолук каалайм. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Ош шаарында жашап жаткан менин чоң ата чоң энеме жана ата-энеме, бир туугандарыма салам жолдоп кетем. Аларга терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушундай эр азаматты мекен коргоочусу кылып тарбиялаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу мекен коргоочулар күнү менен жалпы кыргыз элин куттуктайм.